Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар жана кымбаттуу ата-энелер. Бүгүн биз география сабагынан онлайн сабак өтөбүз. Бүгүн мен Валентина Терешкова атындагы номер 11 мектеп-интернатынын география мугалими Турдубаева Бибисара сабак өтүп берем. Анда биздин темабыз дүйнө өлкөлөрү жана калкы деген темада болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулар дүйнө өлкөлөрү жана калкы боюнча маалымат алышат, өлкөлөрдү картадан табат жана контур картага өз алдынча түшүрүшөт. Сабакты баштаардан алдын менден логикалык суроо. Өлкөлөр бар, калкы жок, көлдөрү бар, суусу жок. Бул эмне? Демек жообу биз колдонуп жүргөн географиялык карта болуп эсептелет. Анда биз өлкө деген эмне экенин билип алсак, өлкө деп биз географиялык чек арасы белгиленген жана мамлекеттик эгемендүү укугу бар аймакты айтабыз. Бул биз көрүп турган дүйнөнүн саясий картасы. Мындан биз өлкөлөрдүн кайсыл материктен орун алганын, алардын чек араларын, кайсыл өлкөлөр менен чектешкенин билсек болот. Мында ар бир өлкө ар түрдүү түстөр менен берилген. Бул түстөр аркылуу биз мамлекеттердин башка мамлекет менен болгон чек арасын так даана билсек болот. Картада көрүнүп тургандай, кээ бир өлкөлөрдүн ээлеген аймагы аябагандай чоң, кээ биркилери кичине. Мындан сырткары картада көзгө көрүнбөгөн цифра менен берилген өлкөлөр да бар. Бул цифра менен берилген өлкөлөр бизде карлик өлкөлөр болуп эсептелет. Бул жер шарындагы эң чоң өлкөлөр. Алардын эң чоңу Россия Федерациясы, аянты 17,8 миллион километр квадрат. Андан кийин Канада, аянты 9,9 миллион километр квадрат. Үчүнчү Кытай Эл Республикасы, аянты 9,6 миллион километр квадрат. Төртүнчү Америка Кошмо Штаттары, 5-чи Бразилия, 6-чы Австралия, 7-чи Индия, 8-чи Аргентина, 9-чу Казакстан, 10-чу Алжир өлкөлөрү ээлейт. Бул көрсөткүч боюнча Кыргызстан ээлеген аянты боюнча 85-чи орунда турат. Аянты 199,9 миң километр квадрат. Калк деп биз белгилүү бир өлкөдө же дүйнө бөлүгүндө жашаган адамдардын бүтүндөй жыйындысын айтабыз. Дүйнөнүн калкынын саны 7,786,273,100 кишиге жетсе, анын көпчүлүгү Кытай Эл Республикасы жана Индия өлкөсүндө туура келет. Бул көрсөткүч боюнча Кыргызстан 110-чу орунду ээлейт. Калкынын саны 6,523,500 киши. Дүйнө өлкөлөрү негизги 3 расага бөлүнөт: европеец, монголоид жана негроид. Европейцтер негизинен Европа дүйнө бөлүгүндө жана Түндүк Америка материгинде отурукташкан ак түстүү адамдар. Монголоидтер Азия өлкөлөрүндө жашаган сары түстүү адамдар. Ал эми негроидтер экватор өлкөлөрүндө жашайт, Африка жана Австралияда. Алар биологиялык окшош бир түскө ээ адамдар болуп эсептелет. Калктар отурукташуусу боюнча шаар жана айыл калкы болуп эки типке бөлүнөт. Калктардын отурукташуусун, табигый өсүүсүн, динин, сүйлөгөн тилин, расасын жана улутун изилдеген илимди демография деп айтабыз. Окуучу достор, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Тапшырма атластан дүйнөнүн өлкөлөрүн белгилеп, аларды түрдүү түстөргө боегула. Бүгүнкү сабак сиздерге жакты деп үмүт кылам. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман болуңуздар.